Мамлекеттик салык кызматы Чүй жана Ош облустарында жүргүзгөн рейдте мунай заттарды мыйзамсыз сактоо, алуу өтүү жана сатуу фактыларын аныктады. Жалпысынан мыйзамсыз жүгүртүүдөн 53.260 литр күйүүчү май алынды. Тактап айтканда, Өзгөн районундагы май коюучу жайдын аймагынан салык кызматынын контролдук пломбасы өз алдынча алынган 36.260 литр көлөмүндөгү дизелдик отун ташыган унаа табылган. Бул продукция Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарындагы кампадан Нарын облусунун Жумгал районуна жеткирилиши керек болчу. Андыктан Ош облусунун Өзгөн районунун аймагында болбошу керек болчу. Чүй облусунун Москва районунда күйүүчү майларды сатууга жана сактоого уруксат берүүчү документтери жок май коюучу жайлар орнотулуп, анда 11.000 литр мунайзат продукциясы катталган. Ошол эле райондо күйүүчү материалдарды сатууга жана сактоого уруксат берүүчү документтери жок отун таратуучу колонна табылган. Текшерүү учурунда колоннада 6.000 литр күйүүчү май болгон. Материалдар юридикалык баа берүү үчүн прокуратурага өткөрүлүп берилди.